Kimge jaman Kerben'den bir saatte samolyotмен uçup gelip kayra ketip kalgan. Мындан 17 жыл мурун учуу каттамы токтогон Аксыдагы Кербен аэропорту август айында ишке кирет. Учурда аэропортту модернизациялоо боюнча оңдоо иштери дээрлик аяктап калды. 17-июнда өлкө башчы Садыр Жапаров тик учак менен келип, аталган аэропорттун абалы менен таанышты. Анда президент аймактардагы аэропортторду модернизациялоо, өлкөнүн аймактарында ички аба каттамдарын жакшыртуу үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын айтты. Ошондой эле бул аракеттер биринчи кезекте жарандардын ыңгайлуулугуна, туризмди өнүктүрүүгө, аймактардын экономикалык потенциалын жогорулатууга багытталганын эске салды. 36 миллион сом бөлүнген. Ошол баягы взлетный полосаны узартып, дагы кичине кеңейте турган бир стандарттарга туура келбегендигине байланыштуу азыр биздин Минтранска жүктөлгөн бүгүнкү күнү жасалып атат иштер. Bir ay 1,5 айга жеткирбей бул объект бүтөт Кудай кааласа. Аталган аэропортту оңдоого 36 миллион сом бөлүнгөн. Стандартка туура келбегени үчүн учуп конуучу тилке узартылууда. Бишкек-Кербен Бишкек багыты боюнча үзгүлтүксүз аба каттамдар коммерциялык жүктүн жоктугуна байланыштуу токтотулган. Бул каттам боюнча акыркы рейс 2007-жылы жасалган. Андан бери Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун 300 миңдей адамы Борбор калаага унаада каттап келишет. Бул бир эле Аксы районунун калкын эле тейлебесен, ошол жакынкы ошол Аксы, Алабука, Чаткал райондорунун калкындагы тейлегенге чоң жардам берет. Же болбосо ошол 3 райондун калкын Борбор кала менен байланыштырганга дагы чоң өбөлгө түшөт. Мисалы бир эле ошол Аксыдагы эле аэропорт эмес, ошол Көлдөгү аэропорттун, Таластагы аэропорттун реконструкцияланышы же модернизацияланып, ошол элге пайдаланууга берилгени бул жакшы шан. Бир эле Аксы эмес, Алабука, Чаткал эли деле Ош Бишкек жол аркылуу барышат. Бул кеминде бир 400-500 чакырым аралыкты түзөт. Албетте жол катаал, билесиздер, Төө Ашу, Алабел. Андан дагы акыркы учурда ошол жол транспорт кырсыктарынын саны өскөнү дагы андай жарандарды тынчсыздандырат да. Аэропорт ишке кирип кала турган болсо, калк үчүн ыңгайлуу, жеңил, 40 мүнөттө, жарым саатта жетип барат. Андан дагы коопсуз жетип барат. Мен ойлойм, бардык эле калкка ыңгайлуу болот деп. Kimge jaman Kerben'den bir saatte samolyotмен uçup gelip kayra ketip kalgan. 8 saat maşinede ürün berim durmuş. Anan bu bizim yetekçilerden uşul demirgezi koldoğa alarlık. Taşkent'ten bardık özörün Respublikada şahırların bulun burçlarından uçkan samolyotların bazı bizim somuğu var ağırlığında 1600'e takıp koyuptur. Andan aşpaydı eken. 1600 som төлөп uçuyoruz. Oşonda yaxşı oldu da. Az bizge dele 1000 bolboza 2000 kılıp koysun. Anan günüge 2-3 reis koyuversin. Samolyotları koyuyorduk. Oşonda birinciden elder tez ketek. Ekinciden ellerin bardık katmarına bilet alanga mümkünlüğü var. Üçüncüden ağzıma yol kırsığı olup yol yavrup kaldı. 2-3 gün yol yavruşup taş köşkü olup otadı, kar köşkü olup otadı. Üçüncüden hazır görüp otadılar. Hafta oraya olup Bişkek Oş yolunda az sanap göre turgan bolsa oğuzun adam tаңгаlasın. Бул болсо азыр 662 квадрат болду. Бул жерде бардык шарттар каралып кетти. Анын ичинде бул жерде уже регистрация болуп турчу. Андан кийин күтүү залы, прилет, багаждарды алып чыгып кете жайы. И бул жерде VIP зал бүт бары каралган. Эне бала бөлүмү алда каралып кетти да бул. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров Талас облусуна да жумушчу сапары менен барып, Талас аэропортун модернизациялоо долбоору менен да таанышкан. Аэропорттун жалпы аянты 78 гектар. Мындагы жаңы аэровокзалдын имараты өткөрүү жөндөмдүүлүгү саатына 100 авиа жүргүнчүлөрдү тейлөөгө эсептелген. Курулушту 2023-жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Жаңы аэровокзалда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап коопсуздук жана көзөмөл системасы орнотулат.
башталат. Учуу конуу тилкеси боюнча аэродромдун эски жасалма катмарынын авариялык участоктарын демонтаждоо боюнча иштер аяктады жана авариялык участоктардын асфальт бетон иштери башталды. Жаңыдан уже 10 күн ичинде уже баштайбыз. Баштаса, значит, июлдун аягына. Аэропортторду модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө болот. Кыргызстанда туристтерди өзүнө тартып турган табигый кооз жерлер көп. Ошондуктан Кыргызстандын меймандостугун жогорку деңгээлде көрсөтүү маанилүү. Ал эми бул нерсе аэропорттордон башталары белгилүү. Ошондуктан эл аралык аэропортторду ар тараптан өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Биз өлкө боюнча ички каттамдарды калыбына келтирип, бардык аэропортторду ишке киргизүүнү көздөп жатабыз. Мындан сырткары Жалал-Абад шаарынын ичинде жайгашкан аэропортуда Сузак районуна жылдыруу аракеттери көрүлүүдө. Бул долбоор менен өлкө башчысы да май айынын башында таанышкан. Анда Жапаров курулушчүрчү жер тилкелерин көрүп чыккан. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен Кыргызстанда аймактардагы аэропортторду модернизациялоо жана ички каттамдарды калыбына келтирүү башталган. Президенттин жыл башында ички каттамдар жанданарын айткан сөзү бар. Ал Каракол аэропорту быйыл ишке берилери менен Нарын, Казарман, Кербен, Талас аэропорттору оңдодон өтөөрүн билдирген болчу. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.